Бердикожо Бийназаров. Кызыл гүл. Байсуу кафесинин жанына токтогон машинадан токтолуп калган, курсагы чедирейген чоң баш киши менен көзгө толумдуу жаш кыз түшкөндө жол жээгинде турган балдар көңүл коюп карап калышты. Анткени тиги экөөнү атасы менен кызы болсо керек деген ойдо болушуп, көздөрү дароо сулуу кызга урунду. Сулуу кыз көздүн көркү дегендей, айланага көрк берген сулууну ким карабайт? Күчкө толуп болуп турган жаш балдардын каректерин таалытып, кирпиктерин ирмелтпей, ынтаа коюп карап жаткан Элдиярдын жагын катчысы Аруке эле. Бир караган кишинин көңүлүн өзүнө бурган чырайлуу Арукеге мындай көрүнүш адатка айлангандыктан тиги балдардын көз карашын таназар деле алган жок. Ал эми Элдияр өзүнө билинбегени менен толкунданганы Арукеге билинип, азыраак сыр алдырып койду. Кафенин ичи кенен, анан жасалгасы дагы көңүл бурарлык болгон үчүн бул кафеден киши өксү болбойт. Анан дагы чоң тойлор көбүнчө ушул кафеде болуп, кардарлардын көңүл сересинде. Элдияр алдыга басып, четки столдон орун алып олтуруп жатып, кол менен көргөздү Арукеге бул жакка отур деген белгини. Мындай кафелерге далай жолу келген Аруке өзүн эркин сезип, орун алып олтурду да, узун кирпиктерин бар-бар ирмеп, сөз уланыш үчүн: «Элдияр Радамалиевич, сиз дайыма ушул жерден тамактанасызбы?» деп сураган болду. Элдияр туура суроо бердиң дегенсип токтоо: «Ооба, бул жер биринчиден ишке жакын, экинчиден тамагы жакшы, анан көп кымбат эмес. Демек ич оорутпай акча төлөгөнгө туура келет. Өткөндө эски тааныштар жолугуп калып, бир кафеге кире калдык жакын жердеги. Ушул жердегидей эле тамакка заказ берсек, 2 эсе кымбат экен. Негизи арыдан бери эле болуш керек да, ресторан болбогондон кийин ич оорутуп акча алган менттерге эле жарашпаса. Бирок алар деле учурунда арам акчанын азабын тартышат. Менин бир коркконум, бирөөнүн ичин оорутуп акча алган. Өткөндө бир классташ балам карызга акча алды эле. Аны сурай албай койдум. Болгондо берет да деп. Бирок ал унутуп калганбы, 6 айга кадам таштады. Унчукпайт. Уялбагандан өзүң уял дегендей, аны көргөндө уялам, мен карыздан бетер. Аруке мыйыгынан жылмайып, сөздү ынтаа коюп угуп, сөз кезеги келгенде: «Байке, сиз дагы мендей турбайсызбы? Менин дагы өзүмө жакпаган сапатым бар. Берген карызымды кайра доолай албаганым. Бул сапатым башым менен кетет го. Анан дагы абдан ишенчээк жагым бар. Тамаша иретинде айтылган сөздү дагы чын кабыл алып алам. Апам дагы бул сапаттар мага болсо керек». Элдияр бул айтылган сөзгө ыраазы боло: «Аруке, айтылган кеп бар эмеспи? Уул бала атанын аркын тартат. Кыз бала эненин баскан турганынан бери тарткан бул турмуштун жазылбаган мыйзамы. Менин оюм боюнча, сенин апаң да сендей сулуу болсо керек. Эмнегедир эле сени бирөөгө окшоштуруп атам. Бирок кимге экенин толук айта албайм». Сөз ушул жерге келгенде официантка кыз келип, сөз үзүлүп калды. Күз мезгилинин орто чени. Демек, октябрь айынын кеминде 12-си же 13-ү болсо керек эле. Элдияр кеч күүгүмдө жыла басып, көчөнүн аягын көздөй жөнөдү. Анткени арзыган уус сүйүүсүнүн ээси Айсулуунун жашаган үйү айылдын четинен орун алган. Октябрь айынын ызгаары азыраак денени ичирткенткени болбосо, мезгил учуру өз өкүмүн жүргүзүп, сууктун келатканынан белги бергенине эч ким этибар албагандай. Буга Элдиярдын эле жеңил кийген кийими себеп деп айтса болчудай. Бул учурда бир жерге отура албай, Айсулуу чыдамы кете сырттан кулакка тааныш үндү күтүп атканы өзүнчө эле бир түйшүк эле. Билинбегени менен күтүү түйшүгүн башынан өткөргөн эле адам түшүнүп баалабаса, андай абалга кабыл электер үчүн бул жөн эле убаракерчиликтей болсо керек. Айсулуу сырттан чыккан ышкырыктын үнүн укканда, акырын басып келип, терезенин пардасын тартты. Бул Элдияр экөөнүн эч ким билбеген паролу эле. Көз байланганда айлананы караңгылык пардасы каптап, ар тараптан иттердин үргөнү бул күндө кайталанган жаратылыштын мыйзамы экенин таанып болбойт. Асмандан сүттөй ак ай көрүнүп, айлананы тынчтык баскан кезде Элдияр чоң бактын түбүндө туруп, асмандагы айды карады да, ал жака учуп жеткенге адамдын акылы кантип жетти деп ойлоп койду.
Терезенин пардасы тартылгандан соң 45 мүнөт өткөндөн кийин Айсулуу кылыктана басып, эки жакты аяр карап, огороддун аягын көздөй келатты. Бул көрүнүш Элдиярга абдан жагат. Анткени күтүү азабы Айсулуунун көрүнгөн караны менен бирге кумга сиңип кеткен суудай ал 2 саатта каяккадыр жок болуп кетет. Анан дагы Айсулуунун бурала басып, өзүнө жолугууну дегдеп, кимдендир корунгандай түр көргөзгөнү, кылыктанганы, анын ар бир баскан кадамы Элдияр үчүн перинин кызынын элесин берди. Жаш жигит үчүн мындан өткөн бакыт барбы? Арзыган кыздын күттүргөнүнөн дагы анын жолугушууга келгени эле жаш кездеги эсте калган унутулгус мүнөттөрдүн бири эмеспи? Эки жаш жолукканда адаттарын карматып, ооз учунан учурашкан болушту. Элдияр Айсулуунун аппак, назик колун жумшак кармап кое бербей туруп, «Айсуш, эмне мынча кечиктиң?» деди жоодураган көздөрү менен сугун арта карап. Жигиттин бул көз карашынын артында сөз жеткизип айта алгыс ашыктыктын белгиси жаткан эле. Айсулуу болор-болбос жылмайып, «Апам оозгу үйдө ийи кийирип отуруп албадыбы? Ал кишиге сыр бербеш үчүн кармалып калдым», деп актанган болду. Бүгүнкү жолугушуудагы сөз ушуну менен уланып, кеминде жарым саатка чукул убакыт эки жаштын сөздөрү түгөнбөдү. Качан гана үй жактан кишинин караны көрүнгөндө Айсулуу сөздү кыскартып, «Элдияр, качандеги экөөбүздүн кенен-кесир сүйлөшкөнгө чолобуз тиет болду экен. Мен жылайын, калган сөздү эртең уланталы. Апам чыкты көрүнөт», деди эле Элдияр. «Макул, анда тезирээк бар. Сен айткандай, биз үчүн дайыма убакыттар. Кийин үйлөнгөндө гана кененирээк сүйлөшпөсөк, ага чейин дайыма шашып жүрөбүз». Элдияр Айсулуунун ошондогу бир башкача караган көз карашын ушулсам Арукеден көрүп, жүрөгү бат-бат согуп, оозуна сөз келбей туруп калды эле официантка кыз баштагыдан үнүн бийик чыгарып, «Байке, сизге эмне болду?» дегенде гана Элдияр селт эте чочуп, «Ой, мен ойго алаксып кеткен турбаймынбы? Мага 5 бармак бер, сага Аруке», деп ыңгайсыз абалдан чыгыш үчүн оюн бир жерге топтогон болду. Аруке менюну карап, бир аз убакыт кармалып, анан апасы Айсулуунун көз карашындай көз караш менен жал-жал карап, «Мага куурулган эт болсо болот эле», деди. Элдияр эмнегедир ушул саамдагы уус сүйүүсүнүн ээси Айсулуунун элесин Арукеден даана байкады да, бул өзү актал адам болсо, Айсулуу кеминге турмушка чыкса, кандайча экөө окшош, деп ойлогонго үлгүрдү. Ойдон өткөн күлүк эмне бар? Официантка кыз активдүүлүгүн карматып, колундагы блокнотуна үңүлүп, «Дагы эмне заказ бересиңер? Балким суусундук керек болбосун», деди эле. Элдияр көңүлдөнүп, «Аруке, сен эмне ичесиң? Мага көк чай болсо бир чайнек, литр сок дагы. Эмне заказ берсек?» дегенсип Арукени карады эле. Аруке, «Азырынча ушуларды алып келип туруңузчу», деп сөз улаган болду. Тапшырма алган кыз басып кеткенде бир саамга ортодо сөз үзүлүп, экөө өз ойлору менен алек болуп калышты. Элдияр кайрадан Айсулууну эстеп, анын окшош жактарын Арукеден издеп, ортодогу тынчтыкты бузуп, «Аруке», деп маанилүү сөз айтчудай адатынча суук көзүн кадап, сулуулукка көз артканын билгизип, «Сенин апаң дагы сендей сулуу болсо керек, деди. Аруке берилген суроого жооп бергенге шашылбай, кабагын бир аз чытып, «Апам сулуу болгон, азыр деле сулуу. Бирок ургачы жандын бир душманы анын сулуулугу болот турбайбы? Сулуулук кимди гана азгырбайт. Апам сулуулугунун кесепетинен алгачкы уус сүйүүсүнө жетпей калып, жаз гүлүндөй жаңы гана бүрдөп турган учурунда сугу түшкөн бирөөлөрдүн колуна өтүп, ошол күндөн ушул күнгө чейин тебеленген гүлдүн кейпин кийип, кабагы ачылбай, алгачкы сүйүүсүнүн ээси болгон адамдын жүзүн бир көргөнгө муктаж болуп келатат. Айткандай, апамда сулуулук эле эмес, көк беттик дагы кыялы болгон үчүн али күнчө берилип сүйгөн адамын унутпай, аны бир көрсөм болот эле деп эңсеп келатканы эмне деген эмгек, эмне деген сөз менен жеткизип айта алгыс сүйүүнү баалагандык. Апамдын сүйүүсүнө ээ болгон адам эбак үйлөнүп, апамды унутуп койсо керек. Ошол себептен мен азыр бирөөнү сүйүп калгандан корком. Апамдай болуп сүйүүнүн түйшүгүн тарткым келбейт. Азыркы эркектер эптеп эле этек камын көрүп жүргөндөй сезилет.
Мага канчалаган балдар, чоң эле кишилер сөз айтышпады, сүйүүлөрүн арнап. Бирок мен бирине дагы жүрөгүм ачылып бериле албадым. Кайран гана мага короткон алардын акчалары, деп Аруке сөз кезегин келтирип, Элдиярдын суун арткан оюна бут тосконун билгизип, айтчу сөзүн айтып алды. Элдияр айтылган сөз менен өзүн колго алып, Аруке өзү ойлогондой жеңил кыз эмес экенин байкап: «Аруке, сен абдан туура сөз айттың. Мени кызыктырган сенин апаңдын уус сүйүүсүнүн ээси болгон адам. Сен айткандай ал адам апаңдын али күнчө эзилип, сүйүү азабын тартып жүргөнүн билбесе керек». Аруке башын ийкеп: «Менин эң алгачкы алдыга койгон милдетим апамдын сүйгөн адамын таап, аны апам менен жолуктуруу. Чынын айтсам, азыр апам деле күтүп жүрөт ал адамды издеп келчүдөй». Элдияр таң калып сөзгө муюп: «Кандай сүйүүнү сыйлаган адам? Ушундай да адамдар болот экен деп Арукени суроолуу карады эле. Аруке көңүлү суз: «Апам али күнчө түшүнбөй келем. Атам байкуш апам үчүн баарын жасады. Бирок атамдын болгон эмгегин баалаган жок. Акыры атам мага баарын түшүндүрүп айтып, башкага үйлөнүп алган. Апам азыр үйдө жалгыз. Эгер мен эркек болуп калганымда аял алып, апамды өзүм багат элем». Сөз ушул жерге келгенде заказ кылынган тамак келип, дагы сөз үзүлүп калды. Кафенин ички жасалгасына көз жүгүрткөн Аруке тамак ичип отуруп өзүнчө ойго алаксый түштү. Кенедей үй салганга эле канча эмгек керек? Ал эми ушундай чоң имаратты ичиндеги буюмдар менен толтуруш кандай кишинин колунан келди болду экен, деп ойлоп, көз кыйыгы менен Элдиярды акырын карап койду. Бул көз караштын артында түшүнүктүү эле адам көрүнөт деген купуя сын жаткан эле. Элдияр бул көз карашты байкаган жок. Анын оюнун баары эле Арукенин апасында болду. Бир топко экөө үнсүз тамак ичүү менен алек болгондору менен ойлору эки башка жакта болду. Элдиярдын адаты тамак ичип отурганда көп сүйлөбөйт. Бир чети курсак ачкангабы, эмнегедир сөздүн уланышын каалабаган адамдай түр көрсөттү. Бир жагынан Арукенин апасы ойго салып, анын тагдыры өзүнүн тун сүйүүсү Айсулуунун тагдырына окшоштой сезилип, ал дагы мени эстеп жүрсө керек, деп чукул ойлоп, ичип аткан тамагын токтотуп: «Аруке, анан азыр атаң силерге жардам берип турабы?» деп суроолуу карады эле. Аруке салфетка менен оозун сүртүп: «Ал киши азыр Россияда. Ажонун баласы ишине тоскоол болуп, бизнесине көз артканда бизнесин сатып жиберип, Россияга кетип калган, кийинки үй бүлөсүн алып. Бир чети атам абдан намыскөй адам болчу. Кошомат кылганды чын ниетинен жаман көрчү. Болбосо үй бүлөлүк башкаруучулардын тилин табат эле да. Туурасын айтып тууганга жакпайсың дегендей, ажон үй бүлөсүнө туурасын айтып тил табыша албай койбодубу? Не дейбиз? Баарын убакыт гана таразалайт». Элдияр күлүп: «Аруке, сен абдан туура сөз айттың. Азыр туура сөз айтып эч кимге жакпайсың. Калп сүйлөгөндөрдүн заманы. Базардагылардын баары калпычы. Эгер алар калп айтпаса, товарларын сата алышпайт. Мобильный телефонда калп айтканга үйрөтөт экен. Айлаң жок калп айтууга туура келет». Аруке бырс күлүп жиберди. Анткени Элдиярдын айткан сөзүнөн өзүнүн калп айткан жоруктарын эстегенге үлгүргөн эле. Бул жерден Элдиярга кандайдыр бир жагымдуулук сезилип, Арукеге ичи ысып, мындай чүрөктү эзели көрбөгөндөй жал-жал карап, дагы анын күлгөндөгү элесин көргүсү келип, өзү дагы берилүү менен, өзү теңдүү адам менен отургансып, жаш баладай кыт-кыт күлгөн болуп: «Бир жолу» деп сөз баштады. Аруке дагы берилүү менен кулак төшөдү. «Үйдөн чыга элек болчумун. Анан чөнтөк телефонум чырылдап калды. Ага чейин улуу балам телефонду кармалап отурган. Көрсө телефондун үнүн чоңойтуп коюптур. Мен аны кайдан билем? Телефонго жооп берип аткам, жолдо келатам деп. Ошол учурда аялым телевизордун үнүн азайтып койчу деп кыйкырып аткан эле да. Анан тиги телефон чалган тең тушум: «Эмне калп айтасың? Үйдөн чыга элек турбайсыңбы? Аяштын үнү чыгып атпайбы? Телевизордун үнүн азайт деп» дегенде, айлам жок калпым кармалып, өзүм дагы күлгөнгө туура келбедиби? Ошондон кийин телефонго аяр мамиле жасап калгам. Дагы жакшы, эгер уяттуу кишиге калп айтканым кармалып калса эмне болмокмун?» деп Элдияр күлгөн болду. Аруке дагы Элдиярды коштоп күлүп, баштагыдан көзгө ажарлуу көрүнүп, айланага кооздук тартуулады. Бул жолку жолугушуу эмнегедир экөөнө тең жагып, өзгөчө Элдиярдын эски адаты кармап, жанындагы сулууга ою чын эле бузулду.
Убакыт келип, кафеден чыгышканда Элдияр Арукени сырдуу карап: «Аруке, сен мага абдан жагып калдың көрүнөт. Эгер каршы болбосоң, муну алып керегиңе жаратып койчу. Балким апаңа бир белек аларсың», деп $50 сунду. Аруке мындай сунушту чынында эле күткөн эмес. Катуу чоочуган киши болуп: «Элдияр Адамалиевич, жөн эле коюңуз. Мага мунун кереги жок», деген болду. Элдияр капа болгон түр көргөзүп: «Мен сенден сурандым го. Сунган колду суутпай алып кой. Сага чын ниетимен берип атам», деп өтүндү эле. Аруке акчаны алып: «Рахмат сизге», деп кыска гана жооп айтты. Бул акча менен Элдияр алгачкы тузагын салып атканын Аруке билди, бирок эч сөз айта алган жок. Кафеден келгенден кийин Элдияр кабинетине кирип, бир топко иш менен алек болду. Арукенин көңүлүн алганына эмнегедир көңүлү өсүп, бүгүнкү күн башка күндөрдөн өзгөчө болуп, ишке дагы берилүү менен мамиле жасады. Анан эмне кылат? Оюндагыдан ашык акчалуу болгону аз келгенсип, көз жоосун алган сулуунун көңүлүн таап турганы Элдияр үчүн чоң бакыт экенин таанып болбойт эле. Мындай учурда адам баласы үчүн жашоо көңүлдүү болуп, айлана көзгө кооз көрүнүп калаары бештен белгилүү иш эмеспи? Таттуу кыялга жетеленген адам бир заматта баарына тез эле жетчүдөй болуп, каалагандай Элдиярдагы убакытка уттурбаш үчүн Аруке менен ачык сүйлөшүп, керек болсо экинчи аял болуп мага турмушка чык деп айтууну планга киргизди. Буга алиги акчанын күчү себеп болгонун Элдияр чынында таана албайт эле. Өзү иштеп аткандай түр көргөзгөнү менен бүт дити, ички сезими, ойлогон оюнун баары Арукеге такалып атканы тымызын Элдиярдын тынчын алды. Кыз жандуу эркектин ойлогон ою эмне болгон күндө да аял затына барып такалышы бул жазылбаган мыйзам чек эмеспи? 5 мүнөттүк кумар үчүн эрки жок эркектер канчалаган акчаларын аял затына садака чабат. Кээ бир кездерде Элдияр түшкү тамак учурунда акчанын күчү менен өзүнө имерген кыз келиндерди телефон менен чакырып, 1 саат убакытты мейманканадан өткөргөн учуру канча болду. Мындайга көнгөн Элдияр үчүн азыр ал аялдары бир тең, Аруке бир тең болуп, бүт дити Арукенин өзүнө кантип көндүрүү болуп турду. Керек болсо алиги акчаны колдонуп, квартира алып берүүнү да ойлоду. Бул Элдиярдын ашыкча аял жандуулугу экенин жашырганга болбойт эле. Иш убакты саякдап калган учурда Элдияр күткөндөй эле Жапар телефон чалды. Элдиярдын оюн бөлүп, телефон көтөргөн Элдияр Жапардын үнүн укканда аз жерден ордунан тура калганын жаздады. «Элдияр жароокерлене угуп атам», деди эле Жапар. «1 саатка жетпей Кызыл Аскердеги Малика кафесине келип кал. Ал жерден бизди эч ким байкабайт. Экинчиден, ал жердин кабиналары бар. Ээн отуруп сүйлөшкөнгө да ыңгайлуу». Элдияр дароо макул болуп: «Сиз айткандай болсун, мен каршы эмесмин», деп трубканы койду да Арукени чакырды. Аруке эшиктен кирип келгенде Элдияр кол саатын караган болуп: «Аруке, сен эми үйүңө кете берсең болот. Менин шашылыш иштерим чыгып калды. Эртең эрте келгендей бол. Баса, бул кагаздарды терип бухгалтерияга берип кой. Анан эртең кечкиге башка план түзбө. Экөөбүздүн бара турган жерибиз бар», деп сөзүн чолок бүтүрдү. Аруке дароо бүгүн $50 жообун алат го деп ойлоп койду да илки басып сыртка чыкты. Бирок эч сөз айта алган жок. Айта турган деле сөзү жок болчу. Кафеге 10 мүнөттөй эрте келген Элдияр кафенин салынган сырткы көрүнүшүнө көз жүгүртүп, бул кафенин ээси ким болду экен, деп ойлоп койду. Анткени канча мээнет, канча акча кетти. Анан дагы бул кафени иштетип эле эмне деген түйшүк деген ойго такалып, Такен досунун айткан сөзүн эстеди. Досум, кафе салган эч нерсе эмес, аны иштеткен өзүнчө бир азап. Кандай кыз келип иштейт, аны ким билет? Колу туткактар, күндө бирден бир нерсени көтөрүп кетет. Мастар келип чыр салат, идиштер сынат. Дей койчу, бул кафе иштетүүнүн дагы түйшүгү көп. Билинбегеним менен. Ал эми санапит менен салык инспекциясы эле канча айлаңды кетирет, деп көп сөздүн башын айткан. Элдияр ойго чөмүлүп туруп, Жапарлардын келгенин да билбей калды. Качан гана кулакка тааныш үндү укканда селт этип чочуп кеткен Элдияр калдастай түштү. Чынында бул дагы акчанын күчү экенин жашырганда эмне? Мен ойлонуп кеткен турбаймынбы?
деген Элдияр Жапар ээрчитип келген чоочун кишилер менен сылык учурашып, жүрүңүздөр илгери өтөлү, деди сыпаалыгын көргөзүп. Ичкери кирип орун алган төртөөнүн ортосундагы негизги сөз тамак алдыга келгенде уланды. Ошондо дагы эки жакты аяр карап, эч ким шек албасын деген ойдо болушту. Сөздү Жапар баштады. Кыскасы мындай: 2 аптадан кийин ал жактан бизге 50 кило алиги келет. Эгер ал товар Новокузнецк шаарына толугу менен жетсе, ар бириңер 200 000 капустанын ээси болосуңар. Ал жагын силер терең ойлонгула. Азыр андан өткөн биздин өлкөдө жасай турган берекелүү деле иш калбай калды. Чоң иш баштасаң эле кожоюндун баласы баса калып тартып алган адатка айланбадыбы? Мынтип отурса бизге дагы конкуренттер көбөйөт го. Кимдин эле жакшы жашагысы келбесин. Жакшы жашоо үчүн учурда эң негизги маселе акча табуу. Азыр акча жасоо үчүн наркобизнестен өткөн кирешелүү эч иш жок. Завод, фабрикалар иштеп турса дагы жакшы болот эле. Анча-мынча эл алаксып. Учурда ширеңке баш чечектер дагы бизге конкурент болуп, наркобизнеске өтүп, машинанын кымбатын тээп, өздөрүн король сезип жүрүшөт. Биз баягыдай аз сандагы салмак менен алек болбой, чоң салмакка өтсөк, жарытылуу иш кылат элек, деп Жапар көк чайдан ууртап, кандай дейсиңер деген таисте карап койду. Башы чоң, жапалдаш бойлуу, колдору кыска, көйнөгүнүн жакасы ачык, жоон моюн өзүн азим деп тааныштырган адам сүйлөөчүдөй үнүн жасап, кыска жөтөлүп алып, көңүл бургула дегенсип сөз баштады. Жапар Кененбаевич, сиз абдан маанилүү сөз айттыңыз. Убакыт келди чоң салмакка өтүшкө. Бирок ал үчүн тиги формачандарды да колго алганга чоң сумма керек го, деп суроолуу карады эле Жапар. Албетте, формачандардан акча аябаш керек. Болбосо иш алдыга жылат беле. Элдияр, сенин алиги балаң качан келип калат? Деп унчукпай отурган Элдиярды сөзгө тартты. Элдияр көп ачыла бербеген түр менен, ачыгын айтуу кыйын, бирок менин билишимче ушул аптанын аягы менен келип калышы керек, деп кыска гана жооп берди. Жапар дароо түшүндү. Аны буларга кошпой эле койгонубуз оң деген белгине. Бул жолу ушул Элдиярга көп деле жага бербеди. 2 сааттан ашык отурган бул отуруштун жана сүйлөшүүнүн аягы ойдогудай деле жемиш бере алган жок. Өзгөчө Элдиярга жакпады. Анткени тиги экөөнүн бул жагынан анча тажрыйбасы жок экенин дароо эле байкап, алар менен мамиле түзүү болбогон иш экенин Жапар Кененбаевичке көз менен билдирип, Элдияр жолуна түштү. Убада боюнча берилген заказдын акчасын төлөп. Бишкек шаарынын чети, жолдун четинен орун алган бак шактуу, киши аз барган жерде машина токтоп турат. Машинадан кулакка жагымдуу музыканын үнү сыбызгып, көңүл көтөрөт. Өзгөчө бул музыка Элдиярга бала кезинен бери жагат. Анткени ушул ыр жаңы чыккан кезде тун сүйүүсүнүн ээси Айсулуу менен таанышып, бактылуу күндөрдү өткөргөндөрүн кантип унутат. Ал кезде азыркыдай машина кайда? Бирок эстен кеткис, сөз жетпеген таттуу күндөр эмес беле. Эми мынтип ал күндөрдү кайталап, чейрек кылымы убакыт өткөндөн соң, ошол тун сүйүүсүнүн канынан жаралган кыз менен кудум ошол кездегидей махабат сөзүн кеп кылып, Айсулууга айткан жагымдуу кооз сөздөрүн Арукеге айтып, Элдияр жаш кыздын макул деген бир ооз сөзүн укмакка куштар болуп, алты айласы кетип турган учуру. Элдияр айткан: "Сен мага жагып калдың, мага экинчи аял болуп тий" деген сөздү Аруке алгач укса так секирип качып кетет беле. Буга чейин канчалаган аягы суюк, аял жандуулар сени алам деп бышы кулак кылып койгон үчүн Аруке айтылган сөзгө көп маани бербей олтурганын Элдияр анча таназар алган жок. Айланан эбак караңгылык чүмбөтү каптап, анда-санда түнкү куштун гана үнү тынчтыкты бузганы болбосо, музыка бир калыпта сыбызгып, салондо экөө бири-биринен сөз күтүп турушту. Ушул саам Аруке дагы бир жолу кыз болуп жаралып калганына өкүндү. Кыз бала үчүн эркекке, анан дагы жашы кыйла улуу адамга жооп берүү эмне деген сөз жетпеген чоң түйшүк. Ал эми эркекке эми баягы эле сени сүйөм деген сөздү айтканча эле кыйналганы болбосо, андан кийин макулбу деп кыстаган, атам замандан бери келаткан көнүмүш иш эмеспи? Ортодогу тынчтыкты Элдияр бузду. Адатынча сүрдүү көзүн кадап: "Аруке,
Мен сен үчүн баарына кайылмын, деди да ушул эле сөздү бир кезде Айсулууга, андан кийин өзүн алган жарына дагы айтканын эстеп, башка айта турган сөзүн таппай калды. Учурдан пайдаланып Аруке кирпиктерин бар ирмеп, жооп бергенге шашылбай бир аз туруп, үнүн ишенимдүү чыгарып: «Байке, сиз мени бекер эле кыйнап жатасыз. Өзүңүз эле калыс ой жүгүртүп көрүңүзчү. Эгер сиз менин ордумда болсоңуз, эмне деп жооп берет элеңиз? Ар бир ишти жасаардан мурда ага жооп камдап алып жасаган иш туура го деп ойлойм. Мен азыр сиздин көңүлүңүздү кыйбай, оюңуз менен болуп койсом, келечегим кандай болот? Мен апамдай болуп тебеленгим келбейт. Апам да мага какшап айткандан тажабайт. Мендей болуп эркектерге тебеленбегендей бол деп. Менин эң негизги тилегим турмушка ак бойдон чыгып, тийген күйөөмдүн алдында жүзүм жарык болсо болгону. Албетте, сизге деле түшүнөм. Сиз мени менен махабаттын туу чокусуна чыккыңыз келип, кумарыңыз ашып турат. Керек болсо, ошол иш жөнүндө канча убактыңызды коротуп ойлондуңуз. Анын баарын кантип эле түшүнбөйүн. Мен сиздин аялыңыздын алдында, өзүмдүн адамдык сапатымдын алдында булгангым келбейт. Андан көрө мен сиз менен сыр бөлүшкөн жакын адам бойдон калсам абдан дурус болот эле. Мээсин бир гана Арукенин этеги ээлеп алган Элдиярга айтылган сөздөр анча деле таасир берген жок. Эптеп мүдөөсүнө жетип, бети ачылып калса, калганы Элдияр үчүн көнүмүш көңүл ачуу менен өтөрү турган иш эмеспи? Сөз кезеги келгенде Элдияр: «Аруке, сен жашоого жаңыча көз караш менен карасаң болот эле. Азыр илгеркидей кыз белгиге эч ким кызыкпай калган. Андан көрө колдон келип турганда өзүңдүн сулуулугуңду пайдаланып алганың оң. Күйөөгө тийгенден кийин колу жолуң буулуп, эркин боло албай каласың. Бир чети сенин айтканың деле туура. Бирок бул күндөрүң эртең кайрылып келбейт да. Азыр сендей болгон сулуу кыздар атасындай болгон кишилерге токол аялы болуп тийип, кийбегенди кийип, ичпегенди ичип, жашоолорун оңдоп алышкан. Керек болсо эл ишенген, эл тагдырын ойлогон депутаттар жаш кыздарга үйлөнүп, жашаруунун үстүндө. Алар үчүн элдин келечеги эмес, жаш аялдарынын талабын аткаруу негизги планда. Телевизордон акылды сунуп, элдин талабын талашып сүйлөгөндөрү менен бүт элди сызга отургузгандар ошолор. Сауналарда кызылдай акчага кыздарды сатып алып, курсактарын чедирейтип, жылаңаш жүргөндөр дагы ошол эл ишенген үлкөн кызматтагылар. Сөз өңүтүү саясатка карай баратканын сезген Аруке: «Байке, алардын дагы жооп берчү кези келет. Бирок биз алардын көз карашы менен жашагандан алыс болгонубуз оң. Кыскасы, сиз мени менен көңүлдөш болом деген ойдон алыс болсоңуз жаңылбайсыз. Күч менен ачылган гүл жыттуу болбойт демекчи, сиз мени кыйнабай, жүрөгүмдүн ачкычын ачсаңыз, анан калганы өз нугу менен болот эле. Сүйүү эки жактан бирдей болгондо гана эңсөө менен сый-урмат көп жашайт. Эгер туура көрсөңүз, сиз мага убакыт бериңиз. Балким мен сизди сүйүп калармын. Сүйүү кары жашка карабайт деген кеп бар эмеспи?» Бул айтылган сунуш Элдиярга абдан жакты. Үнсүз бир топко отурду да, анан сөз келгенин билгизип: «Аруке, мен сенин жүрөгүңдүн ачкычын табам. Ошондо экөөбүз үйлөнүп, керек болсо алгачкы бир айлыгыбызды Анталияга барып өткөрүп келебиз», деп сөзгө келгенин билгизип, сылык өөп койду да машинаны от алдырды. Аруке чоң ашуун ашкан жүк ташыган машинадай жеңилдей түштү. Болбосо ээн жерден Элдияр күчкө салып, мүдөөсүнө жетип койсо эмне кыла алат эле? Китеп бетин барактагандай убакыт өз нугунда өтүп, бул жарык дүйнөдөгү болгон жан жаныбарлардын жашоо сапары уланып, жаш картайып, жаңы эскирип, эси жок болуп, техниканын түрү пайда болуп, өсүп өнүгүү, жаңылануу күчүнө кирген кезде жаңылыктын не бир түркүн түрүнүн кайсы бирин айтууга болот. Күн чыгып, бир күндүк жолун басып өтүп, түнгө кезек бергендей, күз мезгилинин дагы акыркы күндөрү кыш мезгилине кезек берген турганда, Аруке иштен чыгып, аялдамада өзү теңдүү Элмарт менен таанышып калды. Ушул жашка чыкканы Аруке эч кимди сүйүп көргөн жан эмес эле. Эмнегедир Элмарт менен алгачкы жолугушканда аны жактырып калганын жүрөгү менен сезди. Бирок сүйүп калам деп ойлогон жок. Ал турсун аны сүйүп калбаска аракет кылды. Бул учурда
Элдияр Арукенин жүрөгүнүн ачкычын ачмак болгон аракетин кылып, акчанын күчүн колдонуп аткан кез эле. Айтылган кеп бар эмеспи? Эркектин сулуулугу өңүндө эмес, анын чечкиндүүлүгүндө жана марттыгында деп. Аруке дагы балдардын сараңданганын такыр жактырбайт. Кол ачык, шар мүнөздөгү балдарды жакшы көрөт. Элдиярдын дагы өзгөчө кол ачыктыгы акыркы убакта Арукенин көңүлүн өстүрүп, тымызын черткен тамчы суудай аз-аздан жүрөгүн багындырып келаткан эле. Айтмакчы, аял затындай боорукер жан барбы? Аруке да эмнегедир барган сайын Элдиярдын өзүнө короткон акчасын аяп келет. Апасы Айсулуу дайыма айтат: "Кызым, бирөөнүн эмгегин жебе, карызды убагында бергенге аракет кыл. Керек болсо бекер табылган 1 сомдон корк. Ошол 1 сомдун дагы жооп берчү кези келет", деп айткан сөзү да Арукени ойго салып, Элдиярдын эмне кылып ыраазы кылсам болот деген ой акыркы убактарда жүрөгүн кыса баштады. Элдияр эмнеге гана ыраазы болорун Аруке билет. Бирок андан башка жол табуу машакат болду. Бир жагынан Элдиярдын кумарлуу караган көздөрү, илгерки үмүт менен айткан сөздөрү, жагынуу үчүн жасаган кыймыл-аракети, кам көргөн мамилеси, керегиңе жаратып ал деп берген акчасы 1 ай убакыт ичинде Арукеге салынган тузак эмне? Мынтип артка жол деле калбай калган кезде Элмарттын жолугуп калганы экинчи түйшүктү пайда кылды. Тең-теңи менен, тезек кабы менен дегендей, алгачкы жолукканда эле эмнегедир Аруке такыр болуп көрбөгөндөй абалда калды. Басса турса Элмарт оюнан кетпей, аздан сүйүүнүн алгачкы түйшүгүн тарта баштаганын өзү сезди. Бул да болсо бир кезде апасы Айсулууга келген сүйүүнүн эч ким буза албаган мыйзамы эле. Ушул азапты башынан өткөргөн үчүн Айсулуу кыз Арукеге бирөөнү сүйүп калгандан алыс бол деп эскерткен эле да. Аруке акыркы убакта бир жол менен келатып, эки айрылыш жолго туш болгон жолоочудай кайсы жолго түшүп, кимди тандаарын билбей калды. Кеңеше турган курбу кыз Элнура айласы жок иш издеп тентип жүргөн жердештеринин катарын толуктап Россияга иштегени кеткен. Болбосо акылга дыйкан Элнура Арукенин бул кыйынчылыктан эч ак эле алып чыгат беле, ким билет. Бир жагынан Элмарт дагы телефон чалып, жолугушууга чакырганы күч алса, Элдияр сага жакында 2 комната квартира алып берем деп даярданып атканы Арукени жарга такады. Тапкан ташыганы квартирадан ашпаган Арукеге үйлүү болгону жакшы. А бирок жүрөк эңсегени, сүйүү деминин кыйнаганы да башын оорутуп көп ойлонтту. Бул эки жолдун бирин адашпай тандоо үчүн эми бир гана жол. Апасы менен кеңешип, акыл сурабаса болбой калган Аруке 3 күнгө иштен суранып, айылга барып келгени жолго чыкты. Бул учурда Элдияр баягы сүйлөшүлгөн 50 кило наркозаттын жарымын өзү алып, ишеничтүү адамды Россияга товар менен жиберип, санаа чегип, ичкени ирим, жегени желим болуп, ал жактан кабар күтүп, Арукеге да көп көңүл бурбай алаксып калган учур эле. Качан гана Аруке айылга барып келейин деп суранганда Элдияр чочуп, "Эмне болду?" деп кызыга сурады. Аруке баштагыдай кысынбай, узун кирпигин жай ирмеп, жагымдуу жылмайып, аял затына таандык, уян көз караш менен карап, эч шашылбай, үнүн жапыз чыгарып: "Сиздин сунушуңузду апам менен кеңешип чечип келбесем болбой калды. Анан дагы бул маселени жалгыз мага ишенген апам менен кеңешпесем болбой калат го. Чынын айтсам, 6 айдан бери апамды да көрө элекмин", деп өзүнө суук көзүн кадап турган Элдиярды карады. Бул көз караштан Аруке Элдиярдын өзүнө карата бою түз экенин дагы бир жолу байкап, аны аяп кетти. Элдияр калдастай түшүп, айта турган сөзүн таба албай калды. Анткени Арукенин айткан сөзүнөн маселенин чечилгенине баам салып: "Аруке, эгер макул көрсөң, апаңды колуңа эле алып албайсыңбы? Буйруса жакында үйлүү да болуп каласың. Жалгыз жашагандан көрө апаң экөөңөргө ыңгайлуу болот беле? Ал эми акча жагынан камсанабай эле койсоң болот", деп өз оюн айтты. Аруке ойлонгон түр көрсөтүп: "Муну да жалгыз чече албайм. Сиз мага убакыт бериңиз. Баарын убакытка койгонубуз оң. Андан көрө сиз үй бүлөңүз менен кеңешип чечтиңизби? Кийин аялыңыз келип чыр салбагандай болсо болду". Элдияр мектеп окуучусундай ушул саам башын тырмап, күнөөлүү кишидей
Ал жагынан камсанабай эле кой, деди Шылкы бош. Аруке бул жоопту укканда эмнегедир орто жолдо кала тургансып ичиркенип алды да көңүлсүз: кантип камсанабайм, мен сизге ишенем, бирок баарын мыйзам чегинде болсо ал да канча жеңил болот эле, деп оозу бош кобурады. Элдияр чөнтөгүнөн акча алып чыгып: Аруке, бул акчага апаңа белек алып ал. Калганын жол киреңе жарат. 3 күндөн кийин жумушка чыккандай бол. Азыр менин чечилбеген ишим болуп атат. Эгер ишим оң жагына болуп калса, анда экөөбүздүн үйлөнчү күн алыс эмес. Билесиңби, акыркы күндөрү бир гана сен деп жашап калдым. Сени сүйгөндөй эч кимди сүйбөсөм керек. Балким жаш өйдөлөгөндө келген сүйүү ушунчалык күчтүү болобу, ким билет, деп адатынча кооз сөздөрү менен Арукенин көңүлүн көтөргөн болду. Аруке бул темадагы айтылган сөздөргө көп деле көңүл бурбай калган. Бирок Элмарттын ушул сөздүн айтылышын тымызын күтүп келгенин тана албайт эле. Анткени аны өзү жакшы көрөрүн жан адамга, ал турсун Элмарттын өзүнө да билгизбей келет. Аруке акчаны алып, кабагын түйүп: Байке, мен сизге көп карыз болдум го. Апам дайыма айтат, бекер табылган акчадан корк деп. А мен болсо сизден канча акча алдым, эсебим да жетпей калды көрүнөт. Элдияр күлүп: Аруке, канча айтам, мен сага берген акчаны өзүңдүкүндөй эле көрүп колдоно бер деп. Сен менин акчамды уурдап алган жоксуң да. Азыр билесиңби, илгеркидей чынчылдыктын кереги жок. Алдабаган ким бар? Учурунда кайсы бир чиновник айткан: колдон келип турганда уурдабаган кишинин өзү акмак деп. Аны сыңары колдон келип турганда пайдаланып алганга эмне жетсин? Апаң илгерки союздун тарбиясын алган адам да. Ошон үчүн сага союз учурундагыдай тарбия берип атат. Керек болсо артисттерди эле таза таланттан алыстап, жасалмалуулукка кадам таштап, элди эле эмес, өздөрүн да алдап калышпадыбы? Европаны туурап маданияттуу болгонго аракет кылышканы менен алардын бул аракети көпкө жашабайт. Бизге калп күлүп, жасалма мүнөз күткөн ошол Европадан келди. Туура сөз айтсаң, азыр эч кимге жакпайсың. Буга мисал катары азыр эле сага сенин фигураң абдан жакшы деп айтсам, сен рахмат дейсиң. Ошол эле сөздүн чындыгын айтсам, көчүгүң абдан жакшы деп, сен кандай кабыл аласың? Ошол себептен азыр калп айткандардын заманы. Жашоо жеңил дегени адам баласы жасалма сөз сүйлөп, калпчы боло баштаганын мен акыркы убакта көп байкай баштадым. Булактан чыккан суу чоң сууга кошулганда булгангандай, айылдан келген таза адамдар шаарга келип, көпчүлүккө кошулганда гана алдап, уурдап, кошоматтанып, эки сүйлөп булгана баштайт. Айткандай, кече эле элет жеринен келген кыздар жайлоого чыккан субай уйлардай эркек кызыкчу жерлерин көргөзгөндөрүнө корстон болуп, жасай турган иштери жок, көчө таптап басып жүрүшөт. Илгери сенин апаңдын учурунда кыздар көчөнүн көркүн ачып, айланага көрк берчү. Азыр эмне, өзүң деле байкап аткан чыгарсың. Жарашса деле, жарашпаса деле моданы бетке кармап, ич кийимдери көрүнгөндөй кийинип калышты. Ар кимдин өз иши, ким кандай кийинет. Бирок жараша тургандай кийинишсе болот эле. Ал эми жанагы дааватчылар дагы эле көчөнүн көркүн бузуп, дамбал менен узун көйнөк кийип алышканы тээ илгери союз учурунда болгон эмес да. Айткандай, апаңдын учурунда комсомол, партия деген болгон, баарын теске салып турган. Ал эми азыр кимди ким угат? Булганган заманда таза жашайм деген бул суу кечпеген сөз. Тазалык азыр алыста калган. Өткөндө бир таанышымдын иниси жолдун жээгинде машина уруп кеткен адамды машинасына салып ооруканага алып келсе, милициялар күнөөнү кайра өзүнө коюптур. Сен урдуруп алып анан алып келдиң деп. Мына, азыр керек болсо көчөдө жатып калган кишиге да жардам бергенге болбой калган. Бир киши караңгыда жолдон жалгыз келаткан кызды машинасына салып шаарга чейин алып келсе, ал кыз ровдыга жеткизип койсоңуз деп сураныптыр. А тиги киши макул болуп айткан жерине жеткирсе, милициялардын жанына машина токтогондо кийимин өзү тытып: Байке, азыр мага акча бербесеңиз, мени зордуктаганы калды деп арызданам, деп ойдо жок жерден акча сураптыр. Ушул адамга болгондо да кыз кишиге жакшылык кылганын аягы. Айтып атам го, азыр баары алдамчылардын заманы. Бирок сен алдамчы бол дегенден алысмын. Негизи айлана чөйрөгө да карап жашаш керек го. Ашыкчы эле ак жүрөк боло бербей. Аруке бул айтылган сөздөргө туура баа бергени менен
Барира апасынын айткан сөздөрүн жогору койду. Бир чети Элдияр айткандай, заманга жана элдин агымына да көңүл буруш керек экенин бул саам туура көрдү. Сөз сөзгө уланып, акыры Элдияр Арукени узатмак болуп ордунан турду. Аруке эмнегедир өзүнүн тагдырына нааразы боло капа болгонун билгизип, каап: "Сиз жок дегенде менден 10 жашка эле улуу болсоңуз эмне? Анда сиздин кадырыңызга жетет элем. Жашыңыздын улуулугу гана мени көп ойлончу болду." Элдияр күлүп: "Телегей тегизгин болуптур. Эгер мен жаш болгонумда сени эбак эле ала качсам дагы алып алат элем. Жашоо ак карасы менен кызык. Жип менен тарткандай жашоо түз болгондо анда болбой калат. Эң негизгиси ден соолук болсо болгону." Аруке бир сөздү айта албай аткансып кысынып кеткенин Элдияр байкай калып: "Аруке, сага эмне болду? Тартынбай эле айта бер. Менден жашырбай, ортого салып оюңдагын ачык айтсаң, мага да жеңил болмок." Аруке бул жолу мококтонуп, алгачкы жолуккандай кысынып кетти да кабагы салыңкы: "Сиз мени узатпай, ушул жерден эле коштошуп кала берсеңиз дурус болот эле. Дегеним суук сөздөргө, суук көздөргө чалдыкпагандай болгонуңуз оң го." Бул айтылган сөз Элдиярга абдан жакты. Эшикти ичинен бекитип келип, Арукени коомой кучактап, денесине кысты. Жаш өйдөлөп калган Элдиярга болгондо да көңүлү сүйгөн жаш кыздын чытыраган денеси башын тумандатып, акылын бийлеп баратты. Сулууну кучактамак турсун, көчөдөн көргөн эркектер кирпиктери сынганча тиктеп, эмне деген кыялга батат. Ал эми Элдияр Арукени кучактаганда коргошундай ээрип, бүт ааламды унутуп, жөн эле эсин жоготуп баратты. Эгер кабинетте диван болгондо, жа бербей, Арукени басып жыгылат беле, ким билет. Өзүбүз эле элестетип көрөлүчү, сулуу менен кучакташып турган Элдиярдын абалын. Ал эми бул көрүнүш Арукеге деле жагып турду. Эркектин жагымдуу жыты, карылуу билектери, кулакка жагымдуу шыбырап айткан сөздөрү ысык денесин, көзүн тумандатты. Бирок чедирейген Элдиярдын курсагы гана өз деңгээлинде тоскоолун тийгизди. Бул тоскоолдукту Элдияр да сезип, семирген ден соолукка гана эмес, ушундай абалга да зыяндуу экенин чукул ойлогонго үлгүрдү да, тез аранын ичинде арыкташ керек деген ойду көңүлүнө түйүп койду. Аруке алсыз өзүнөн Элдиярды түрттү. Бирок бул аракети жөн гана айласыздай сезилди. Анткени мындай жагымдуулуктан алыстагысы келген жок. Элдияр бул жагынан сабаттуулугун көргөзүп, болгон аракетин жасап, Арукенин кумарын күчөтүп, таасир берчү точкаларын сыпап өбүп, өзү да бул ишке берилип кетти. Эркектин оозу аял затынын бетине жетсе, колу ал жагына жетери турган иш эмеспи? Берилүү менен өбүшкөн Элдиярдын колу эбак эле Арукенин ал жагына жеткен. Бирок Аруке аны сезген эмес. Качан гана Элдиярдын колу тереңдеп баратканда, Аруке чочуп кетти. Ушунчалык тездик менен Элдиярдын кучагынан бошонгонго үлгүрүп, кыпкызыл болуп уялып кетти. Ал турсун эмне болуп өбүшүп калганын өзү да түшүнбөй калды. Элдияр Арукени чочутуп алганга өкүнүп: "Макул анда Аруке, айылга барып, жакшы барып кел. Менден апаңа салам айт. Рахмат сенин апаңа, сендей сулууну төрөп койгонуна. Кечикпей келгендей бол. Болбосо мен сени сагынып кетем." Сөз ушул жерге келгенде телефон шыңгырап, Элдиярдын сөзү үзүлүп калды. Учурдан пайдаланып, Аруке сыртка жөнөдү. Жолдо баратып өзүнөн өзү ренжип, өзүн өзү жек көрүп баратты. Эмнеге өбүшкөнгө жол бердим? Эми бетибиз ачылып калган соң, сөзсүз этекке асылат, деп ойлоп, бушайман болуп автобекетке келди.